Бүгүн республиканын бардык орто мектептеринде алгачкы коңгуроо кагылды. Ак бантик тагынып, колдоруна гүл көтөргөн окуучулар алгачкы билим күнүн белгилеп жатышат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында өлкө боюнча мектептердин баарында майрамдык салтанаттар уюштурулду. Айрым мектептерде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган сабактар өттү. 1 саатка созулган иш-чаралардан соң окуучулар үйлөрүнө тарашты. Сабак 4-сентябрда башталат. 1-сентябрдын урматына Бишкек жана Ош шаарларында коомдук транспорттар окуучуларды бекер ташышты. Расмий маалыматка ылайык 2018-2019 окуу жылында 140 000 окуучу мектеп босогосун аттады. Ошол эле учурда ар кандай себептер менен билим албай калгандардын саны 2000ден ашат. Бүгүн Кыргызстанга Туркия президенти Реджеп Тайып Эрдоган расмий иш сапары менен келет. Ал президент Сооронбай Жээнбековдун чакыруусу боюнча келе жатат. Президенттик аппараттан маалымдашкандай, Эрдоган 1-2 сентябрда Бишкектеги иш-чараларда болуп, кийин 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине жана Чолпон Ата шаарында өтчү түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин мамлекет башчыларынын 6-саммитине катышат. Сапардын алкагында эки мамлекеттин башчылары Кыргыз-Туркия кызматташтыгынын абалына жана мындан ары карай аны тереңдетүүнүн келечегине байланыштуу маселелерди талкуулашат. Ошондой эле эки өлкөнүн башчылары эл аралык жана регионалдык күн тартибиндеги орчундуу маселелер боюнча да пикир алмашат. Андан сырткары мамлекет башчылары Кыргыз-Туркия ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин 4-отурумуна катышып, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча эки тараптуу бир катар документтерге кол коюлушу күтүлүүдө. Ошондой эле Жээнбеков менен Эрдоган басма сөз кызматкерлери үчүн билдирүү жасашат. Реджеп Тайып Эрдоган премьер-министр Мухаммедкалы Абулгазиев, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков менен да жолугушмакчы. Ош шаарынын Борбордук аянтында облус башчысы Узарбек Жылкыбаев менен мэр Таалайбек Сарыбашевдин эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына арналган салтанат учурунда чатыр алдында отурганы тартылган сүрөт соц тармактарда сынга кабылып жатат. Мэрдин басма сөз катчысы Азамат Апсатаров Сарыбашев айтылган сындарды туура кабыл алганын айтты. Анын айтымында мэр кандай жерге отура турганынан кабары жок болгон. Президент Сооронбай Жээнбековдун үстүндө чатыры жок отурганына салыштырып жаткан сүрөттү көрдү. Чынында президент үлгү көрсөтүптүр. Мэр деле үстүмө чатыр коюп, астыма килем салгыла деп эч кимге тапшырма берген эмес, дейт маалымат катчы. Ал эми облус башчысы Узарбек Жылкыбаев да чатыр алдында отуруу эч кандай трагедия эмес экенин айткан. Белгилей кетсек, 2 күндөн бери социалдык тармактардын колдонуучулары Оштун жетекчилери жумшак отургучтарда отурушканын, салтанатка чакырылган аксакалдар күндүн алдында жөнөкөй эле отургучтарда орун алгандарын коомчулук сынга алууда. Буга чейин Сарыбашевдин жардамчысына кол чатыр көтөртүп коюп турган сүрөтү коомчулукта сынга алынган эле.